10 ноябрда академик, белгілі философ Азиз Салиев 90 жашқа шықмақ. Бүгін Улуттық Илимдер Академиясында Азиз Салиевтің илимий ишмердүүлүгүнө арналган жыйын өтті. Анын китептери дүйнөлүк китепканаларда сакталган. Мисалы Брюсселде, Гарвард, Оксфорд окуу жайларына жана АКШнын конгрессинде. Азиз Салиев 1925 жылы Тоң районунда төрөлгөн. Согуш учурунда 2-чи Украиналык фронтто Румыния, Венгрия жана Батыш Украинаны фашизмден бошотууда катышкан. 1951 жылы Азиз Салиев СССРдин Илимдер Академиясынын философия институтунун аспирантурасын аяктаган. Туулган жерине келип Кыргызстандын Компартиясынын Борбордук комитетинин алдындагы 2 жылдык партия мектебинин философия кафедрасын жетектеген. Андан кийин Азиз Салиев Жазуучулар союзун жетектеп, ошол кездеги зоотехник, болочок жазуучу Чыңгыз Айтматовдун адабий шыгын биринчилерден болуп байкаган. Анын сунушу менен келечектеги жазуучу Москвага окууга жиберилген. Азиз Салиев Чыңгыз Айтматовду Ленин сыйлыгына көрсөткөн. Азиз Салиевти Кыргызстандагы философия илиминин негиздөөчүсү деп айтсак болот. Менин докладым анын гениалдуу китеби жөнүндө. Азиз Салиев ой тууралуу философиялык илимий монография жазган. Андай эмгекти ага чейин да, андан кийин да эч ким жазган жок. Бирок убагында ошол китепти эч ким түшүнгөн эмес. Китеп илимий жактан алганда дүйнөгө белгилүү философия эмгектери менен бирдей турат.